Мен Токтогул районунун тургуну болом. Анарбеков Тынчтыктын апасы болом. Ушинтип баламны 6 айдан бeri камакта пастава менен милициялар камап койгон. Мына эми үйүмдү сатып баламды чыгарып алайын десем, үйүмүн кебетеси бул, атасынын кебетеси бул, бала чакасы мынакей. Мен эми каяка барып кайрыларымды билбей турам. Жашообуз аябай оор биздики. Жашообуз кыйналыш. Бала болгон. Областын Токтогул районунун Комсомол айылынын Шарап Курманкулов 12 үйүндө. Мен Норузбаева Жамалкан, Токтогул районунун Каратек районунун тургунумун. Мен Анарбеков Тынчтыктын кичинекейинен билем. Мен Анарбеков Тынчтыктын бир тууган тайжеси болом. Бул бала абдан жоош бала. Муну жооштугунан пайдаланып, ушу дозумун деп келип, бир бала подстава кылып кетти. Муну алып барып ушу подставасы боюнча камап таштады. Мурда дагы кичине өзүнүн бир каргаша болуп, өзүнүн дагы кичине үстүндө мурунку кезиндизи бар болчу. Ошону аяктап келген, бүтүп келгенине 2 жыл болуп калган. Анан кайта мамтип подстава жазып атышат. Айланайын элим, агылайын журтум ушун эптеп ачыктыгын билип, анык эметип бергиле, акыйкат кылып бергиле ушу балага. Жөн эле бир бейбечара бирөөлөрдүн ушу шоруна чычып атышат. Айланайын. Бир шордулар, атасынын эмеси бул кейпи. Энеси осы Орукчан Бишкекте барып келип дарыланып, азыр ушул учурда Бишкекте. Семьясы болсо мындай жаш элмет, 3-4 баласы бар. Булардын жашоосу ушундай азыр оор болуп турат. Ушуларга бир ушул шордуларга жардам керек азыр. Ушул баланы эптеп бир акыйкаттап берсеңер жакшы болот эле. Бул Комсомол айылында Шарап номер 5 тамында турам. Менин кошунам болот Тынчтык. Тынчтык жоош бала, эл менен мамилеси, кошунун мамилеси жакшы. Анан өзү мурун кырсык каргашы болуп барып келген. Анын дагы эмесин 2 жыл болгон билип келгенине. Анан бул жерге келип кичине ата-энесине жардам берейин дегенде өзүнүн тааныштары же көрө албаскандарбы ошолор келип кармап берип коюп, азыр түрмөдө отургузуп койт. Мен суранарым ушу кошунама жардам берип коюп коюңуздар суранам. Мен Курманалиева Шайлокан, Токтогул районунун Шарап көчөсүнүн 10 үйүнүн тургуну. Мен кошунам Тынчтыкты кичинекей бала кезинен бери жакшы билем. Тагы тамдын түйүндө турабыз. Абдан жакшы бала. Эми кырсык деген ар бир баланын башына келет экен, анча-мынча кырсык болгон мурун. Анысын өтүп жашакка эле келип, өстүргүлүн кылып аткан. Атасы болсо карып эле калды. Атасынын акыбалы начар, энеси болсо давление менен ооруйт. Анан ушул ата энесине кичине тиргилик кылып, кичине эки жагын оңдомуш этип, там ташын салып аткан. Анан бейбачара балага мындай бир туура эмес иш болуп калды. Ушул иш туура эмес болуп калды негизи. Эми ушул жакка өйдө жактан жардам болсо, ушул бала келип тиргилигин кылса, жаш элмет, 3 баласы бар, келинчеги бар. Бир киши кыймылдап, бир семьяны багып аткан киши азыр жок болуп, булардын абалы аябай оор. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт экен. Биз баарыбыз эле келип ушу бир семьяга кол суна албайт экенбиз. Өйдө жакта өкмөттөрдөн деле кол сунуп койсо болмок, ушундай бейбечарага жашоо турмушун келип көрүшсө деле болот. Ушул балага жардам бериңиздер. Калкым, журтум, сиздерден сураныч, өйдө жак жардам берип бошотууга жардамдашып коюңуздар, сураныч. Тадым. Мен ушу Тынчтыктын кошунасы болом. Шектеп тургандардын баары ушу жакын кошуналарыбыз. Ушул балага, ушу суранарыбыз, ушул балага ушу жардам берип, ушу чыгарып берип коюңуздарды жалпы кошуналар суранабыз да. Жүргөн турган деле жакшы эле бала бул өзү. Кичинекейинен бейбаш деле жок. Өзүнүн дагы эмгеги менен окат кылган эле бала. Каргашы болуп, ушундай иш болуп калыптыр. Сиздерден сураныч ушу. Ушул үйдө ушул жаңгыс бала, ушу атасы, апасы, бир карындашы бар, болду ушу бир эле бала. 3 баласы бар, жаш элмет.